Эми бир туугандары моюндады катасыны. Ушуга чейин моюндабай келген эле да. Демек дават кылып жүрөбүз. Медреседе жүрөбүз, динде жүрөбүз. Бизге адамдар туура эмес мамиле кыла турган болсо, аларга ушул эле сөздү айтабыз, башка жооп жок да. Алла сөзсүз алда жеңилчилик берет. Эгерде таквалык болбой турган болсо, күнөөгө аралашып кете бере турган болсо, инсан эмне болот? Күнөөгө аралашкан себептен болбоду, жакшылыкча айтканга түшүнбөдү. Аллах Таала аларга ачарчылык, кыйынчылык жөнөттү. Якуб алейхиссалату вассалам балдарына айтты эле, Юсуф жана анын бир тууганы туурасында Алладан үмүт үзбөй издеп карагыла дедиле. Ошондон кийин алып келген тамак аштары дагы түгөнүп, кайрадан бир туугандары Мисирдин шаарынын башчысы Азиз деп коет, Юсуф алейхиссаламга кайра келишти. Бирок Юсуф алейхиссалату вассалам экенин билишпейт эле. Ошондо айтат, кайра Юсуф алейхиссаламга келип киришкенде айтышты: "О урматтуу падыша, кыйынчылык бизди жана үй бүлөбүзгө жетти. Келдик аз гана байлыгыбыз менен. Бизге жакшы кылып тартып бериң жана кошумча садака кылың. Албетте Аллах жакшылык кылгандардын сообун берет" деди. Юсуф алейхиссалату вассалам пайгамбар болуп жөнөтүлгөн эле, бирок кимдерге? Мисалы пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болуп жөнөтүлгөн өз доорунан баштап кыяматка чейинки инсан жана жиндерге. Ал эми Юсуф алейхиссалату вассаламды уламалар айтат, пайгамбар болуп жөнөтүлгөн эле өзүнүн бир туугандарынын хидаяты үчүн дейт. Ошондуктан Юсуф алейхиссаламдын негизги максаты бир туугандарынын хидаятына пикир кылуу эле да. Бирок бир туугандары Юсуф алейхиссаламды укмак түгүл, ага жала жаап, аны жок кылуудун аракетинде болчу. Аллах Таала бир коомго эскертүүчү жөнөтсө, ошол эскертүүчү жөнөткөндө Аллах Таала элдерге 3 түрдүү мамиле кылат. Же болбосо элдер 3 түрдүү болот. Кээ бир адамдар пайгамбарлар келип чакырганда пайгамбарларды угуп, айтканын кылып ээрчийт. Абу Бакир, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум жана башка сахабалар сыяктуу. Ал эми биринчи эскертүүдө макул болбой койгондорго Аллах Таала бир аз кыйынчылык жөнөтөт. Кээ бир сахабалар колго түшүп, анан мусулман болушкан. Кээ бир жердегилер кичине кыйынчылык келген. Ошондо бир аз кыйынчылык жөнөтөт. Анда хидаятка келет. Эгер анда да келбей турган болсо Аллах Таала аларга азап жөнөтүп бул дүйнөдөн кетирет. Булар Фираун, Намруд, же Абу Лахаб, же Абу Жахил десек болот да. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарына болбоду, жакшылыкча айтканга түшүнбөдү. Аллах Таала аларга ачарчылык, кыйынчылык жөнөттү. Ачарчылык, кыйынчылык жөнөткөндө Юсуф алейхиссаламга жалдырап келиштилер. Бизди жана үй бүлөбүздү кыйынчылык каптады. Биз арзыбаган болгон тыйын тыпырыбыз менен келдик. Бизге жакшы кылып берсеңиз, таразадан көп кылып, жана бизге кошумча бир аз садака да кылсаңыз, албетте Аллах Таала садака кылгандарды, жакшылык кылгандардын соопторун эселеп берет деди да. Эмне болду? Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир туугандарын Аллах Таала эмне кылды? Ачарчылык менен кыйнап Юсуф алейхиссалам алдын алып келди. Юсуф алейхиссалату вассалам мына ушул убакытта бир туугандары кыйналып калган мезгилине келгенде эми хидаятын үмүт кылып, өзү Юсуф алейхиссалам экендигин ачыкташты, каалады дагы айтты. Кала хал алимтум ма фаалтум би Юсуфа. Силер билесиңерби эмне кылганыңарды Юсуфка? Ва ахихи жана анын энисине. Из антум жахилун, ал убакта силер жахил элеңер, илимсиз элеңер деп койду. Юсуф алейхиссалату вассалам Юсуфка эмне кылганыңарды билесиңерби? Анын энисине эмне кылганыңарды билесиңерби? деп айтты. Бирок урушкан жок да. Не кылды? Алардын ошол кылган туура эмес амалдарына жол таап берди чыгып кеткенге. Силер ал убакта билбейт элеңер, илимиңер жок элеңер, байкабайт элеңер, жахил элеңер деди да.
Qalu a innaka la anta Yusuf. Aytdı, sen Yusufsun bu dedi. Qala ana Yusuf. Ova men Yusufmun. Ve hada ahi, alemi bul inim. Qad mannallahu aleyna. Çındığında Allah Taala bizge öte köp jakşılık kıldı. İnnehu men yettaqi ve yasbir fe innallaha la yudhi'u ecral muhsinin. Elbette kim takvalık kılsa, sabır kılsa, elbette Allah Taala jakşamal kılgandardın sooptorun jok kılbayt, amaldарын jok kılbayt dedi. Yusuf aleyhissalatu vesselam Yusuf'a ne kılganыңарды bilesiңер mi degende bir tuğanları baykap kalıp sen Yusufsun bu dedi. Ova men Yusufmun, bul bir tuğanım, Allah bizge öte çoң jakşılık kıldı dedi. Muna uşul jede Yusuf aleyhissalatu vesselam bir sırda aytты bularga. Bular 11 tuğan ele. Onu birigi alıp küçtүү bolup, kıyın bolup, akıldı bolup, jaşları da çoң bolup durup, akırı bir günde kıldı. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın alına tamak izlep gelişti. Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı kuduka saldı, kul kılıp satıp yedi. Naticede ne oldu? Bir çoğun şahardın başçısı bolup bir tuğandar aldına kelip olturattı. Mına oşu sırem ne? Alar kançalık küçtүү bolsa da, akıldığı bolsa da, köp bolsa dağı özleri aytmakçı biz bir cemaatpız de bir cemaat bolup tursa dale bирок алар етеги кайсыл жерге жетти? Açarçılık geldi Allah taraftan. Alemi Yusuf aleyhisselamды kul kılıp atasından alыстатып hiç kim жоқ жака satıp ise dagı ne oldu? Padişah olup ketти. Sır uşul ele. Albatta kim takva bolsa, күнөөдөн сактанса. Ulamalar aytat, Yusuf aleyhisselam hiç kaçan күнөө kılgan emес эле deydi. Uğurlukta kılgan emес эле, Zulayxaga da jakındagan emес эле, jakındayın деген ой да пайда болгон эмес эле да. Аябай takva ele. Oşol kim takvalık kılsa, vayas bir kelgen kıyınçılıklarga sabır kılsa. Sabırdı keç aytıp berdik, sabır kılsa, kul kılıp satıp jügördü, kul emesmin degen jok. Ne kılıp ap kelip kızmatçı kılıp koydu, aga dagı makul boldu, zindanga saldı, aga dagı makul boldu, aktangan jok, men hiç kim nerse, men hiç nerse kılgan emesmin, men hakmın degen jok. Yusuf aleyhisselam emne kıldı, kütüp oturdu. Kaçan özdörü kelip aytat eken, sen ak ekensin degen geçeyinçi. Demek emne kıldı? Sabır, күнөөдөн сактанса, kelgen kıyınçılıklarga sabır kılsa, Allah Taala anda insandардын amalын жокко чыгарбайт. Demek жашообузда эки нерсе бар болсо, takvalık, andan kıyınçılıklarga sabır bolo turgan bolsa, Allah сөзсүз алда жеңилчилик берет. Эгерде takvalık bolбой turgan bolsa, күнөөгө аралашып кете бере турган болсо, инсан эмне болот? Күнөөгө аралашкан себептен анын даражасы күндөн күнгө чейин түшөт, тилемчи болгонго чейин. Көчөдө калганга чейин. Ошондуктан адамдын жашоосуна келген көпчүлүк учурдагы кыйынчылык өзүнүн амалынын жамандыгынан, аны сиз издебеңиз башкадан. Мага келген кыйынчылык тетигинин себебинен эмес, sizge kelgen kıyınçılık sizdin ele amalınızdın bozuk bolgon sebebinен da. Bürödөн izdebeş kerek. Sebebi Allah adiletli zat, bürödün jamandığı menen sizge kıyınçılık berбейт. Özüңүздүн ele jaman amalдарыңыз же sıfatlarыңыздын sebebinен sizge kelip turgan kıyınçılık. Oşonduktan emne kıldı? Yusuf aleyhissalatu vesselam bir tuğandarga oşul kavarda aytkanda, alar oşol aytkan sözünü tasdıktadı. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Aytты, Allah'a kasam, çındığında biyik kılıptır seni Allah bizge karaganda, elbette biz kata kıldık dedi. Kata kılıuçulardan bolduk dedi. Emi bir tuğandarı moyundadı katasını. Uşuğa çeyin moyundabay kelgen ele da. Uşu күнгө чейин ne kıldı? Al uğurdagan, bir tuğanı dagı uğurdagan, mınday kılgan, ata siz tur emes kılıp atasız, keçkeli ыйлай берес. Эми ошо Yusuf dep жүрүp өзүңүздү өлтүрүп аласызбы? Keçe эле эмне кылып аткан? Атасını айыптап жаткан эле. Эми бүгүн эмне кылды? Моюндады ката экендигини. Allah sizdi bizden artık kılıptır. Jana biz oşol işlerdi kılganыбызda kata көрүп болгонбуз, kata kılганбыз, tur emes kılganбыз. Qala la tathriba alaykumul yawm. Yusuf aleyhisselam aytты, eç kanday jeme jok sizlerge бүгүn dedi. Oşonчо kılgan katаңarga
акылыңар жок экен, же туура эмес кылгансыңар деген сөз айтылган жок. Силерге эч кандай жеме жок, эч кандай жемелеп сөз айтуу эч нерсе жок. Ягфируллаху лакум, кечирет Алла силерди dedi. Демек эмне кылды? Пайгамбар Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарынын хидаятын пикир кылды эле. Качан алар каталарını моюндаганда Юсуф алейхиссалам өткөн кылмыштарына, өткөн иштерине не кылды? Эч кандай жаза берген жок да. Өткөн иштерин да ачык айткан жок. Юсуфту жана бир тууганын эмне жасаганыңарды билесиңер беле деп койду да. Эч кимге айткан жок, башка эч ким билген жок. Эмне кылган экен деп калып кете берди да жандагы адамдарчы. Алла силерди кечирет, силерге эч кандай жеме жок. Демек даават кылып жүрөбүз, медреседе жүрөбүз, динде жүрөбүз. Бизге адамдар туура эмес мамиле кыла турган болсо, аларга ушул эле сөздү айтабыз, башка жооп жок да. Башка сөз айта албайбыз аларгачы. Ошондон эмне кылат? Ва хуа архамур рахимин, Аллах таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы Фатхул Маккага келген убакытта Курайштарга пайгамбар алейхиссалам айтты да: "Ма тарауни фаилан бикум", мен силерге кандай мамиле жасайт деп ойлоп турасыңар десе, алар айтты: "Надунну хайран", биз сиз бизге жакшылык гана кыласыз деп ойлоп турабыз деди. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга 8 жыл бойлуу кыйынчылык жеткизсе, пайгамбар алейхиссаламды жок кылабыз десе, канча жолу пайгамбар алейхиссалам жаман жала жапкан болсо, эми элестеткөн бул Мединада 8 жыл, ага чейин Меккеде 13 жыл кыйнаса, канча болот? 21 жыл. 21 жыл пайгамбар алейхиссаламдын артынан түшүп жок кылабыз, өлтүрөбүз деп канча жолу аракет кылган инсандар не деп атат? Сиз бизге жакшылык эле кыласыз деп атат да. Биз ушундай адам бололу, өмүр бою жамандык кылган адам дагы бизге келип айтсын: "Мен шунча жамандык кылгандыгым үчүн сен мага только жакшылык эле кыласың, себеби сен жакшы адамсың" деш керек да. Биз ошол пайгамбардын үммөтүбүз да. Кичинекей эле тийип кеткенине же кичинекей эле катасына андан ашыра кое турган эмес, балки өмүр бою бизге кылган жамандыгына жакшылык кыла турган пайгамбардын үммөтүбүз да. Демек биз ушундай болуп жашашыбыз керек жашоодочу. Өзгөчө дааватта, өзгөчө динде, медреседе, мечитте болгонубузда. Пайгамбар алейхиссалату вассалам аларга эмне деди? "Мени силерге кандай мамиле жасайт деп ойлойсуңар" дегенде айтты: "Биз сизди бизге жакшы мамиле кылат деп ойлойбуз" деди. Неге десе, ахун каримин, берешен адамсыз. Ибну ахин каримин, берешен бир адамдын баласысыз. Өтө улуу, кадыр бактуу, жакшы кулк мүнөздөгү инсансыз. Эми жакшы кулк мүнөздөгү инсан күчү жетип турса жамандык кылбайт да. Ал кечирет. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? "Акулу ма кала ахи Юсуф", менин бир тууганым Юсуф айткан сөздү айтамын. Юсуф алейхиссалату вассалам айткан сөздү айтамын: "Ла таthриба алейкумул яум", эч кандай жеме жок силерге бүгүн. 21 жыл кыйнай турган болсоңор, жок кылам дей турган болсоңор, ошонун бирөөсүнө дагы силерге жеме эч кандай бир сөз же ачуулануу жок деди да. Демек эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассалам бир туугандарына эч кандай сөз айткан жок. Ошондо атасы туурасында билди, атасы ыйлап жатып көз аз болгонун байкады. Ошондо бир туугандарына айтты: "Изхабу биқамиси хаза", менин бул көйнөгүмдү алып баргыла. "Фаалқуху ала вajhi аби", бул көйнөктү атамдын жүзүнө жапсаңар, яти басирон, көзү көрүп калат. "Ва атуни би ахликум ажмаин", алып келгиле мага үй бүлөңөрдүн баарын деди. Айылда жашайт эле, шаарга Мисирге алып келгиле деп айтты. Юсуф алейхиссалату вассалам атасынын жүзүнө көйнөгүнү таштаса, көзү көрүп каларыны вахий менен Аллах таала тараптан кабар келип билди дагы, бир туугандарына көйнөгүн берип тапшырма берди. Эми бардык үй бүлөңөрдү чогуу алып келгиле, атамды дагы, апамды дагы баарын алып келгиле деп тапшырма берип жөнөттү. Демек бул окуядан бүгүнкү биздин ала турган нерсебиз, эгер Аллах таала бир коомго эскертүүчү жөнөтсө, жакшы кээ бир бактылуу инсандар жакшынакай сөз айткандай эле ээрчий берет экен. Кээ бир инсандар кыйынчылык келгенде ээрчийт экен. Ал эми кээ бир инсандар көрө албастыктын себебинен же дүйнөнү сүйгөн себептен өзүнүн көктүгүндө тура берсе, Аллах таалага кырсык кыйынчылык жөнөтөт экен да.
Ал эми кийингиси, эгер канчалык бизге жамандык кылган адам болсо дагы, биз ага эч качан жамандык кылат деген ойго барбашыбыз керек экен да. Тагыраак айтканда, бизге канчалык жамандык кылган адам болсо дагы, бизден бир гана жакшылык күтө турган жакшы адам болушубуз керек экен да. Мындай деген адам эң жаман адам да. Мисалы караң, буга тийишпе, жаман адам деген жаман да. Буга тийише бер, үн чыкпайт десең жакшысың да. Ne üçün? Sebebi adamlar senden жамандык күтпөйт экен. Эң жакшы инсан ушул да. Эң жаман инсан кайсыл десе, адамдар анын жамандыгынан сак эмес да, кой буга жөн эле жүрчү, бир нерсе болуп жамандыгы тийип кетпесин, касапат тийип кетпесин депчи. Аллах Таала баарыбызды башкаларга жакшылык жеткизе турган инсандардан кылган болсун.